Kinbei Group 2014-жылдан бери Кытайдан оор жүк ташуучу унааларды, жол куруучу каражаттарды жана айыл чарба техникаларын Кыргызстандагы компанияларга жана дыйкан фермерлерге лизингке берип келет. Баягы жашоонун ыңгайлуулугу үчүн көбүнчөсү лизинг алып атат. Айыл банк, бай түшүм менен реклама болобуз. Бирок ошол аймактардан алып атат да көбүнчөсү азыр. Именно лизингке абдан ыңгайлуу болуп атат. Основной биздин баягы клиенттерибиз айыл жерде жанагы көмүр чоң ишканалардан, чоң компаниялар, жол курган техника, ошолор азырынча биз баягы көлдү куруп аткан жолдор курулуш компаниялары менен иштешип атабыз. Именно баягы Алтын кен жагындагы тармактагы клиенттер менен иштешип атабыз. Аталган ишкананын сатуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Токтобай уулунун айтымында алынып келинген техникалар керектөөчүлөргө кепилдиги менен берилет. Ушул сыяктуу атамекендик компаниялардын каржы маселелерин чечүүнү Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Айыл банк колго алган. Мамлекет тарабынан бизге эң жакшы баягы бизнеске эмне керек? Условия жакшы, бизге партнерство керек, баягы биз менен иштешип, мамлекет эң жакшы ыңгай түзүп берип атат. Бизге азыр баягы бизден Российский фонддон да акча бөлүнүп атат. Российский фонд каржылап атат. Ошо Айыл банк менен биргеликте иштешип атабыз. Кыргызстандын тоо кен тармагы үчүн товар жеткирүүчү жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн бүгүнкү форумуна мамлекеттик органдардын, жеке компаниялардын жана банктардын өкүлдөрү катышты. Экинчи ирет өтүп жаткан ири иш-чара эл аралык ишкерлер кеңеши тарабынан уюштурулду. Кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков буга чейин өткөн биринчи форум олуттуу натыйжа бергенин, эл аралык жана ички экономикалык байланыштар түзүлүп, ондогон миллион сомдук келишимдер ишке ашканын айтат. Атамекендик жергиликтүү товар жеткирүүчүлөрдү өстүрүш үчүн, өнүктүрүш үчүн ушул сыяктуу сатып ала турган компаниялар менен байланыштырып коюш керек да. Алар ошол сатып алуучу кызматкерлерди билип, таанып, сүйлөшүп, иштеп кете алгандай кылышыбыз керек да. Ошон үчүн биз ушул сыяктуу иш-чараны уюштуруп берип атабыз. Жакшы жагы мынакей жылдан жылга биздин атамекендик товар жеткирүүчүлөрдүн, товар чыгаруучулардын, кызмат көрсөтүүчүлөрдүн саны дагы сапаты өсүүдө. Бул дагы талашсыз. Мынакей азыркы биздин өндүрүүчүлөр экспортко да көп товар кызматтарын көрсөтүп турушат. Аталган форум Кыргызстандын аймагында сатып алуулардын көлөмүн көбөйтүүгө, жергиликтүү товар жеткирүүчүлөр менен кызмат көрсөтүүлөрдүн потенциалын жогорулатууну көздөйт. Тоо кен тармагы экономиканын локомотиви, мындайча айтканда, көптөгөн 100 миллион миллиарддаган доллар инвестиция келет. Ушул инвестициянын кандайдыр бир бөлүгү, болушунча көбүнчө бөлүгү ушул жерде калсын деп атабыз да. Биздин атамекендик өндүрүүчүлөр ошол товарларды жеткирсин деп атабыз. Максатыбыз ошол. Кыргызстандын тоо кен тармагы үчүн товар жеткирүүчү жана кызмат көрсөтүүчүлөрдүн форумунун уникалдуулугу сатып алуучулар, сатуучулар жана жеткирүүчүлөрдүн ортосундагы көпүрө болуп берет дейт Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов. Тоо кен тармагындагы компаниялар иштин жасап атканда көп кызматын чет мамлекеттерден алып келишет да. Бизде ошондой эле биздин атамекендик биздин өндүрүүчү компаниялар алар менен мындай мамиле түзө албай, алар менен контакт түзө албайт. Ошон үчүн ушундай форумдун бүгүнкү негизги максаты, форумдун максаты тоо кен тармагындагы компаниялар менен биздин атамекендик өндүрүш компаниялары менен алар менен контракт түзүү, услугаларын алгангачы. Биздин президентибиз чыгарган указда ал жакта тапшырма берген 70% ушул кызматын биздин атамекендик компаниялар жасасын деп. Ошого биз бүгүнкү күндө иш-чаралар жасап атабыз. Тоо кен тармагы Кыргызстандын экономикасынын негизги бөлүгүн түзөт. Республикалык бюджеттин басымдуу бөлүгү аталган тармак аркылуу толукталат. Иш-чаранын уюштуруучулары аталган форум жыл сайын өтүп турарын билдиришип, мындан тышкары курулуш, финансы, кайра иштетүү өнөр жайы, айыл чарба сыяктуу тармактар боюнча да атайын аянтчаларды уюштурууну пландоодо. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.